Аузубиллахи Бисмиллахир-рахманир-рахим. Урматтуу момун мусулмандар, бүгүн мен сиздер менен жамаратка таш атуу боюнча сүйлөшкүм келип атат. Айт күнү эртең менен Муздалифадан Минага келгенде төмөнкүлөрдү бардык мусулмандарга кылуусу шарт. Биринчи, Жамаратул Акабага шашылуу. Ар бир ыргыткан сайын Аллахты аруулап 7 таш ыргытуу керек. Экинчиси, кийинки 3 күндө, ташрик күндөрү ар бир ыргыткан сайын Аллахты даңазалап 3 жамара кылып, төмөнкү ырааттуулук менен 7 ташты ыргытыш керек. Жамаратул аль-сугоро кичинекей жамарат, андан соң Жамаратул аль-вуста ортоңку жамаратка, жана акыркысы Жамаратул аль-акаба эң чоң жамаратка. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Коля Расулуллахи саллаллаху алейхи вассалям. Пайгамбарыбыз Мухаммад саллаллаху алейхи вассалям мындай деген: "Иза рамайтул жамарата кана лака нуран яумал кияма". Эгер жамараттан 3 түркүнүнө таш ыргытсаң, анда бул сага кыямат күнү нур болот деп айткан. Урматтуу момун мусулмандар, жамаратта таш ыргытууну туура ыргытыңыздар. Аллахым ажылыңыздарды кабыл кылсын. Саламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху.